суроо боюнча айтып барат. Кечээ той жөнүндө айтып берсеңиз, ал жактан тиги Жээнбеков тарапка кошулам дегенден кийин ал жакта аяшыңыз тааныш сөзүн айткан жокпу кечээ? Мен Руслан Казакбаев чакырды. Руслан Казакбаевди биз убактылуу өкмөт тышкы иштер министри кылганбыз. Бизге иштеп берген. Мен аны ошондон бери көп тааныйм. Ага чейин да тааныйм. Мына макен ака отурат, ушул киши Түркияда посол болуп жүргөндө биз Отунбай экөөбүз ушул киши Түркияга барганбыз, макен эке. Ошондо Казакбаев Стамбулда консул эле. Ошондо биз Россатны экөөбүздү тосуп алган, ошондо биринчи көргөм. Андан бери 20 канча жыл өттү. Жолукканда көкө болуп жүрөбүз, сүйлөшүп. Тойго чакырды, бардым. Мына мен Атамбаевди үй камагына чыгарып койбойсуңбу деген ойду айтканым туура экенин кечээ ошол тойдо тастыктады. Эмне үчүн дегенде тойдо ошол Атамбаевдин аялы отурат, баласы отурат, бабаны отурат, Текебай отурат, Таши отурат, Мадымар отурат, Бебекназар отурат. То есть биз кыргыз кичинекей элбиз. Эртең эле бир болсо бир жерде жолугабыз. Так ошондо кызыкчылык кылат да. Ошондуктан мен айткам, бири-бирибизди биз жөн эле жазалай билип, каралай билгенден башка да айкөлдүк кылышты дагы, кечиримдүү болушту дагы биз үйрөнүшүбүз керек экен. Да көрдүм кечээ мамлекеттик чиновниктер Рая менен бийлегендерин көрдүм. Нерде президент эле көрүп атса керек. Сүрөткө түшкөндөрүн көрдүм. Мен бирок таластын аксакалдары менен отурдум эле, Алтай Берибаевтар менен сүрөткө түшкөн жокмун.